Алтынбек Борбор калаадагы окуу жайлардын биринде студент, болочоктогу дипломат өз мекенинин патриот уулу катары ар бир аймактын өнүгүшүнө кызыктар. Ошол үчүн дагы өзү сыяктуу демилгелүү жаштардын тобуна кошулуп, Базар Коргон районундагы эс алуу багынын реконструкция иштерине активдүү катышууда. Биртке болсо дагы ушундай пайда келтирип, жатканыбызга аябай сүйүнөбүз. Ушуну себеп болуп, ушул жакка келип, кичине болсо дагы Кыргызстанга салымыбызды кошуп жатабыз. Жана башка бизге окшогон жаштарды дагы уюмга чакырып кетмекчибиз. Базар Коргон маданият үйүнүн жанында жайгашкан эс алуу багы көптөн бери кароосуз калган. Быйыл райондун 100 жылдык мааракесине карата Кыргызстан жаштар ынтымагы уюму белек иретинде жарык берүүчү лампа, олтургучтарды орнотуп беришүүдө. Колуң менен жасагандын баасы бийик болот деп, уюмдун мүчөлөрү орнотуу иштерин күндүн ысыгына карабай өз колдору менен жасоодо. Ушул ар бир областка барып кыдырып, мамлекет бизге эмне кылып бермес, биз мамлекет үчүн эмне кылып бердик деген ниетте ошо жаштар ар бир областка өзүбүздүн салымыбызды кошуп кетебиз. Ошо эле Ош областы, Араван, Нарын райондорунда алма эгип, 2000 тереге эгип келгенбиз. Мына бүгүн ушу Жалал Абад эстафета Жалал Абад областына келип, Жалал Абад областында мына Базар Коргон районунда ушу 100 жылдыгына карата биз да ушу жаштарды кичине болсо да салым болсун деп мына 16 скамейка жана жарыктандыруучу 24 жарыктандыруучу светтерди коюп, ушу кичине болсо да Кыргызстанга өзүбүздүн салымыбызды кошолу деп ушу жаштар келдик. Бул жерде 7 областтан келген жаштар, бардык областтардан катышкан активист балдар келген. 7 областтан түзүлгөнүгү бири-бири менен достошуу. Трайбализм дегенден вообще бардыгы бири-бири менен жок болсун. Ош областында жаштар кандай, Таласта, Нарында, Түндүктө, ошум түштүктө кандай жаштар бири-бири менен жакын болсо, бири-бирин жакшы билишет деген ой максатта ушундай чогуу жүрүп, чогуу уюштуруп атабыз. Анан баягы арабызда жүргөн балдар Кыргызстандын эң патриот балдары деп эсептейм. Ошолор баягы күндөн күнгө идеяларын айтып, мындай кылсак, жөнөкөй эле пример өзүбүздүн үй бүлөбүздө бир туугандарыбызга, балдар чака семьябызга пример бололу деп ар ким ушундай идеяларды көтөрүп атышат да. Кыргызстан жаштар ынтымагы деп аталган уюм ушул жылдын январь айында уюшулган. Учурда 7 облустан 200дөн ашуун мүчөсү бар. Алар шайлоо учурунда эле кайсы бир партиянын кызыкчылыгы үчүн биригип, чуркаган активисттерден айырмаланып, буга окшогон демилгелерди, кайрымдуулук иштерин жыл бою үзгүлтүксүз уланта бермекчи. Кайрымдуулук жасаганыбызда ушу карылар үйүнө, балдар үйүнө барганда ушул балдар өздөрү угуп жүрсө, азыркы күндө көрүп атышат. Мисалы, биз акча чогултпайбыз, башка бирлерден акча сурабайбыз. Мисалы, бүгүнкүдө 24 эме алсак, отургуч алып, 36 жарык алсак, буларды ар бир балдарга эле бөлүнгөн. Сен муну аласың, сен муну аласың. Ол 1 сомго келе, 10 сомго келе ошол бөлүнгөн балдар өздөрү чогултуп гана алып келишет, акча чогултмай жок. Аймактарды өнүктүрүү эң оболу адамдардын аң сезимин ойготуп, маданиятын көтөргөндөн башталат. Жаштардын бул демилгеси кайсы бир айылды өнүктүрүп жибербесе дагы, аймак тургундарына бул биздики, биздин аймак, биздин үй. Аны өнүктүрүүгө, аярлап сактоого биз милдеттүүбүз деген чакырык таштайт. Өнүккөн аймак күчтүү мамлекеттин тиреги. Жылдыз Капарова, Бахадыр Кенжебаев, жаңылыктар.